Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик иш сапары. Эки өлкө ортосунда түзүлгөн келишимдер, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын жообу социалдык тармактын узун талкуусуна алынды. Амансыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтүүсү. Аны мен кызыңыздар Аклай Маратов алып барам. Россия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик иш сапарыда соңуна чыкты. Эки өлкөнүн бул жолугушуусунда социалдык тармактын колдонуучулары өзгөчө Путиндин 3 жолу алмаштырган галстугуна баа беришкен. Мындан сырткары алар өзүнүн инаугурациясында жана АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугушканда кандай галстук тагынып кийинсе ошол эле стили менен Кыргызстанга келгенин жазышкан. Facebook колдонуучусу Алишер Ташматов: "Мен түшүнгөн жокмун, качан алмаштырганга үлгүрдүм. Путин Кыргызстандагы бир күндүк визитинде 3 жолу галстугун алмаштырды. Шустрый экен. Той болот, тойдун эртеси да болот." Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган делегаттардын Кыргызстанга болгон мамлекеттик визити соңуна чыгып, жыйынтыгында Кыргызстан менен Россиянын ортосунда жалпы 6 миллиард доллардан ашуун суммага эки тараптуу документтерге кол коюлду. Ал эми бул келишимдерди социалдык тармактын колдонуучулары жакшылыкка жорушкан. Активист Абыланбек Жумабаев: "6 миллиард долларлык эки тараптуу келишимдерге кол коюлуптур. Берекесин элге берсин. Ажообуз уруулардын чөнтөгүн тигип салса экен. Эмнеси болсо да Путиндин келип кетиши майлуу сүттүү болсун. Биздин ажообуз деле жанталашып, кызыкчылыгыбызды жакшы эле коргогондой." Активист Темирлан Бекботоев: "Путин менен Жээнбековдун жолугушуусуна күбө болдук. Эки өлкөнүн президенттери кол койгон келишимдер иш жүзүндө ашсын деп тилек кылалы." Акын Бердибек Жамгырчиев: "Акча жакшы эле бөлүндү. Эми ошондон адабият, маданият, искусствого да бөлсө жакшы болот эле. Маданият өнүкпөсө, мамлекет өнүкпөйт." Facebook колдонуучусу Орузбек Муратов: "Кандай болгондо да чоң рахмат. Биздин мигранттарыбызды койнуна батырып, алар 2 миллиард доллардан ашуун акча которуп турат жылына. Миграциялык амнистия берди 2 жолу. Кантсе да карызыбызды кечип, 30 миллион доллар ала келип, 6 миллиард долларлык 17 келишимге кол коюп кетти. Ашыкча эле батышчыл боло бербейли. Алар даже виза бербей коюп жатат. Орусия анын алдында гүл. 30 минутта пробкада калып Путинди сөгүүнүн кереги жок. Мамлекет үчүн күйгөн адам болуп көрүнбөй, бир күнгө чыдап коелу. Орусиячыл да, батышчыл да эмесмин. Кыргыздын мекенчил уулумун." ГТРКнын директорунун орун басары Шайырбек Абдрахман: "Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда жалпы суммасы 6 миллиард доллардан ашык эки тараптуу документтерге кол коюлду." Путин мамлекеттик иш сапарында президент Сооронбай Жээнбеков менен Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы үй музейине барып, жазуучунун үй бүлөсү менен маектешип, уулу Элдар Айтматов аларга музей жөнүндө, атасынын өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу айтып берген. Анда президенттер менен эстеликке түшкөн сүрөттөрдө жазуучунун небереси көпчүлүктү өзүнө бурдурган. Активист Айбек Турдалиев: "Эркин болуу деген ушундай." Сүрөттө Элдар Айтматовдун уулу Сулайман. Журналист Токтосун Шамбетов: "Баласы онунго." Facebook колдонуучусу Гүлмира Үметалиева: "Айтматов кыргыз сыймыгы." Эки өлкөнүн билим тармагында өткөн форумдун жүрүшүндө ката жазылган баннерлерди социалдык тармактын колдонуучулары талкууга алышкан. Анда бири бул жолу сабатсыздык дагы кайталанды десе, экинчиси ал баннерге эмес түзүлгөн келишимге көңүл бургула деген пикирлерин калтырышкан. Мындай кептерден кийин билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева бул тууралуу пикирин жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирген. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева: "Кандай ката кетиптир, мен көргөн жокмун. Бул жөн гана типографиянын кемчилиги. Иш-чара бүткөндөн кийин буга жол бергендерди териштиребиз. Билесиздерби, мындан ким эмнени көргүсү келсе, ошону көрдү. Андан көрө форумдун өзүн карабайсыздарбы? Билим берүү системасы үчүн кандай маанилүү темалар талкууланды?" Facebook колдонуучусу Чыңгыз Ысманов: "Эми 1-2 ката жазганым үчүн мени жемелебегиле, садага голоюндарым. Билим жана илим министри эжем өзү айтты, эч нерсе
нерсе эмес, 1-2 ката деп. Гүлмира Кудайбердиева эжем азаматсыз эй. Facebook колдонуучусу Темиркан Төрөбаевна эшегине жараша тушоосу болобу. Билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева 2 ката болсо эмне болмок эле деп мурдун балта кеспей айтты. Демек министр өзү ката жазылган китепти колдоп жатса, мектептеги окуучулардын сабаттуулугу боюнча талап коюунун кереги деле жок. Ката жазууга жол ачылды. Жөнөкөй мугалим айткан жок. Министр эч нерсе болбойт деп уруксат берди. Facebook колдонуучусу Келдибек Жээнбеков окуучуларыбызга жакшы эле болду. Ката жазган үчүн эчтеке дей алышпайт. Министр 2 ката эчтеке эмес деди го. Журналист Айбек Шамшыкеев Кудайбердиева кимдин каражаны, кимдики болсо да башка кызматта эркелеткилечи. Жетет билим тармагы таптакыр талкаланды. Бүгүн президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовго кылмыш иши козголду. Бул тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Андагы маалыматта 2019-жылы 20 мартта ИИМдин тергөө кызматына 2010-жылдын 6-7 апрелинде каза тапкандардын жана жабыркагандардын үй бүлөсүн социалдык жактан коргоо боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасын кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча арыз келип түшкөн айтылат. Политклиниканын редактору Дилбар Алимова Фарид Ниязовго кылмыш иши козголду. Активист Адилет Балтабай издеп ушуну табыштыбы. Бүгүнкү эфиримди ушуну менен жыйынтыктайм. Аклай Маратова, Мирулан Абдулда, кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.